Коронавирус пандемиясы күч алганга чейин тактап айтканда 2019-жылы кан куюу учурунда гепатиттин оор түрлөрүн жугузуп алган бейтаптардын көйгөйлөрү өлкөдөгү дээрлик бардык кан борборлорундагы ПЧР жана канды залалдуу инфекциялардан арылткан аппараттардын жоктугу тууралуу массалык маалымат булактарында көтөрүлүп, коомчулукта катуу талкууга алынган. Ошондон бери бул көйгөйдү чечүү үчүн кандай аракеттер жүрдү? Өкмөт тийиштүү чараларды көрдүбү? Мына ушул көйгөй тууралуу биз иликтөө жүргүздүк. Жыйынтыгы төмөндө. Центр кровиде туура эмес да. Значит, баягы забор крови кылып аткандан кийин тщательно текшериш керек да, гепатит Б, С, Д. Азыр билбейбиз, детский онкологиядан жокту, или центр кровиден жокту. Менин подозрением, мисалы, центр кровиде дагы бар. Б, Д. Экөө тең сразу. Прилив кан коюу жолу менен ушул ооруга туш келдим. Канды биз кан борборунан алып аттык. Кан борборунан алып келип неметип аттык. Анан куюлуп атты да ошентип элечи. Анан кайдан жукканын эми билбейсиң да. Анан мен заведующийге кирдим. Эмне себептен бул гепатит С жугуп калды? Бул оору деген аябай эме оору. Бул оору. Анан бир жагынан областный клеткадан айыгалып айтсак, анан бул болсо бул кандай болот? Бул оору деген могу химиялардан чоңоюп кетип болуш керек. Иштери чоңоюп кетпейби деп суроо бердим да. Десем, ой жок, боло берет мындай. Бул химия алган балдардыкы деген гепатит болуп чыга берет деди да магачы. Мага ошентип айтып таң калдым. Бул негизи кан аркылуу жукчу оору да. Кан аркылуу же болбосо мындай көбүнчө эле кан аркылуу жугат да. Кыргызстандын аймагында бүгүнкү күндө 40тан ашуун кан алуу пункттары, 40 миңден ашуун кан тапшыргандар бар. Донорлордон алынган кан ар кандай учурларда канга муктаждарга берилип турат. Кан куюу аркылуу миңдеген өмүрлөр сакталып, ден соолуктары калыбына келтирилгени менен, ошол эле учурда көптөгөн бейтаптар коопсуз таза кан менен камсыздалат деген кепилдик жок. Тобокел тобуна бардык канга муктаждар киришет. Кан коопсуздугу бул мамлекеттин саламаттык сактоо инфраструктурасынын жана улуттук саламаттык саясатынын негизги бөлүгү болушу шарт эле. Кан куюу учурунда бейтаптарга кан аркылуу кандай жугуштуу оорулар жугушу мүмкүн? Мурунку жылдары гепатит оорусу деп ошо кан аркылуу жуккан гепатиттер көп болчу. Былтыркы жылдын эсебинен 2 баладан эле аныкталды гепатит Б формасы. Бул аябай бизди сүйүндүрдү. Анткени баягындай мурунку 3-4 жыл мурун алсак, 15-17 баягындай эме болгондо, бул биздин бейтаптарыбыз бизге чейин дагы башка больницаларда жатат, бизге чейин дагы кан куюлат, бизге келгенден кийин дагы кан куюлат. Ошон үчүн көбүнчө биз ушу кан куйган менен байланыштырабыз да. Бул гепатиттин жукканын. Анткени баягы донорлар обследование кылыш керек. Адамдын канына вирус киргенден кийин, анан лабораториядан аныкталганга чейин кээ бирде канча бир ай өтүшү мүмкүн. Серологическое окно деп коет. Бул убакытта чыкпашы мүмкүн лабораториядан. Ошон үчүн баягы донорларды постоянно обследование кылып туруш керек да. Мүмкүн ошол учурда кан алынып калса, ошондон жугуп калышы мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун берген маалыматтары боюнча дүйнө жүзүндө 2020-жылы залалдуу шишик, башкача айтканда, онкология илдети менен жабыркагандардын саны 19 миллион 300 миңге жеткен. Анын ичинен Кыргызстанда статистикалык маалыматтарга ылайык 7 миңге жакын адамды түзөт. Дартты аныктоо, анализдерди тапшыруу, биопсия, уйкусуз түндөр, үзүлбөгөн үмүттөр, күнү түнү каражат жоготуп кымбат баалуу дары-дармектерди издөө, онкологияга кабылган бейтаптар жана алардын жакындарынын тарткан азаптары аларга гана маалым. Канга өзгөчө муктаж болгон онкология менен жабыркаган бейтаптардын айрымдары залалдуу шишиктер менен күрөшкөндөрү аз келгенсип, кан аркылуу жугуп калган жугуштуу дарттардын айынан бир топ азап тартышат. Дүйнө жүзүндө онкологияга кабылган наристелердин 90%
туура жүргүзүлгөн терапиянын жардамы менен дарттан ийгиликтүү айыгып кетишсе, Кыргызстанда бул көрсөткүч кыйла башкача. Чет жакка дарыланууга, жүлүн чучугун жайгаштырууга кеткен кыргызстандык наристелердин көпчүлүгү ал жактан анализ тапшырганда көпчүлүгүнөн гепатиттин оор түрү аныкталып калат. Андыктан ал жактагы дарыгерлер наристелердин залалдуу шишиктерин дарылабастан гепатит сыяктуу оор дарттардан арылтуу аракеттерин көрүшөт. Тилекке каршы, көпчүлүк учурда бейтаптардын убактысы ошол кан аркылуу жуккан дарттар менен күрөшүүгө кетип калат. Биз менен чогуу баргандар Элдар, Нурзаман, Аймира, Юсуф ошо төртөөндө тең гепатит С бар. Биз менен чогуу дарыланганда кимдер? Аделинада да гепатит С, Фатимада гепатит С, то что я знаю. Еще Хадича деген кызда да гепатит С болчу. Кайрадан рецидив деген сөздү угуу аябай кыйын болду да. Потому что бул детский онкологиядан переживать эткен ошончо нерсени кайрадан все сначала кайрадан бүт баардык чоктоо башынан өткөрүш керек болду да. Онкология аныкталгандан баштап залалдуу шишик менен күрөшүү башталат. Химиотерапия, нур менен дарылоо, жыйынтыгында кан жоготуу жана бейтаптын канынын түзүмү өзгөрүп, эритроциттердин, тромбоциттердин жана плазмадагы белоктордун саны кескин кыскарып, бейтаптын алы кетип шайы ойт. Өсүп жаткан залалдуу шишиктен бөлүнүп чыккан зат гемоглобинди түшүрүп, эритроциттердин өмүрүн кыскартат. Кан тамырлары жабыркап, кансыроо башталат. Залалдуу шишик менен күрөшүү үчүн химиотерапия, нур менен дарылоо же операция жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат. Дарыланууну улантуу үчүн мындай учурда кан куюу гана жардам берет. 100% деп койсок болот. Баягы кан куйганга мажбур болот. Анткени гемоглобиндери түшөт, тромбоцит дегендери түшөт. Кандан башка дагы плазмасы куюлат, тромбомасса куюлат, альбуминдер куюлат, криопреципитат куюлат. Ошонун баардыгы централизованно бир жерден кан борборунан алынат. Бул республикалык кан борбору. Аталган борбор Бишкек шаарындагы бардык ооруканалардагы канга муктаждарды камсыздашат. Бейтаптардын жакындары күнү түнү бул жакка келишет. Алардын катарында онкология менен жабыркагандардын жакындары керектүү топтогу канга эртелеп буйрутма берип, кезектерин күтүшөт. Ооруканалардан кан алуу тартиби бизде мындай: ар бир оорукана өзүнүн бөлүмүнүн ичинде кан менен ошол больницаны камсыз кылып, оорукананы камсыз кыла турган бөлүмдөр болот да. Ошол жактан бизге кагаз жүзүндө ар бир кан заказ кылган врач кагаз жазып берет. Ал кагазда ошол оорунун фамилиясы, аты жөнү, диагнозу жана кандай себептен кайсы группадагы кан, кайсы группадагы жаңы тоңдурулган плазма, кайсы группадагы жуулган эрмасса деп коет бизде. Ошол эрекелерди алуу үчүн заявка же болбосо бизге требование деп коет. Кыргызча айтканда ошол канга заявка жазып жиберет. Ошол заявканын эсебинен биз бул жерден кан беребиз. Дүйнөлүк стандарттарга ылайык кан борборуна кан тапшыруу жана кайра бейтаптарга кан берүү атайы эрежелерди талап кылат. Себеби кан аркылуу жуккан дарттар залалдуу шишиктен жабыркаган бейтаптар үчүн өтө олпурталдуу. Оорулуунун алсыраган иммунитети кошумча дарт же жугуштуу оорулар менен күрөшүүгө дарамети жетпейт. Андыктан аларга жугуштуу ооруларды аныктап, тыкыр текшерип, андан соң кошумча залалсыздандырылган таза кан гана керектелет. Өлкөбүз боюнча, республика боюнча мен билгенимден 47 пункт бар кан заготовка кылган. Райондордо, областной больницаларда деп ушундай. Ошон үчүн ар биринде ушундай эме болуш керек да, ПЦР, анализатор. Анан кийин айтып атам го, биздин бөлүмгө баягы өлкөбүздүн бул бурчунан келет больнойлор. Ал жактан уже кан куюлуп келиши мүмкүн, кийин бул жактан гепатит чыгып калышы мүмкүн депчи. Ошон үчүн бүт медициналык мекемелерде ошол жабдыктар коюлуш керек да. Ал эми биздеги бейтаптар кан менен кандайча камсыздалат жана коопсуздук үчүн кандай чаралар көрүлөт деген суроо менен биз республикалык кан борборуна кайрылганыбызда, аталган мекеменин жетекчиси борбор акыркы жылдары өздөрүнүн аракеттери жана жеке жактардын күчү менен калкты коопсуз, таза кан менен камсыздоо үчүн ИФА, андан соң ИХЛА аппараттарын алганын билдирди. 2012-ден баштап жана грант өзүбүз утуп алып, инвестиция тартып, ИФАларды алдык. Бул ИФА автомат, полуавтомат открытого типа да. Ошо 2012 жылдары бул дагы аябай актуалдуу эле
ихла методика да. Бұл автомат закрытого типа. Анал эмеси 2000 деп коет. Ихла. Ошол бүгүнкү күндө мынакей биздин канды тестерлеп берип атат. Бул робот өзү жасайт бардыгын. Могул жерден компьютерден эле карап турат. Ушуну өзүбүз аракет кылып, чуркап жүрүп алганбыз. Мына бүгүнкү күндө аябай жакшы каныбызды тестерлеп атат. Эми бул жанагы донордук канды тестирлөөнүн биринчи ступени да. Анан жанагындай коопсуздукту жогорулатуу максатында экинчи ступенди киргизишек да. Экинчи ступень бул ПЦР. На уровне ДНК, РНК текшерет да. Мындан тышкары өткөн жылдын жыйынтыгы менен борбор кайрадан өздөрүнүн аракети жана жеке жактардын, уюмдардын жардамы менен ПЧР аппаратын алганын айтып, бирок каражаттын жоктугунан ПЧРди ишке киргизе турган реактивдер алынбай, ПЧР аппараты азырынча ишке киргизилбей тургандыгын билдирди. Ушул ПЦРди биз көп жылдан бери сурап жүргөнбүз. Анан тилекке каршы эч ким алып бере албады. Анан жакынкы арада мына жаңы жылдын астында өзүбүз аракет кылып жүрүп алдык. Жүрүңүздөр азыр көрсөтөм. Полностью автомат закрытого типа. Буга только жана пробирканы салып койсуң, өзү барын жасайт, өзү барын кылат. Репликация деп коет. Жанагы ген бар го, адамдын гени. Адамдын генине чейин ушундай репликация кылып, генибизди ДНК, РНКларды чуап чыгарып туруп, ошонун ичинде вирус барбы, инфекция барбы, жокпу, анан өзү результатын берет. Өзү ошол результаттын бардыгын архивировать этет. Өзү сактайт. Демек, донорлордон кан алуудан баштап бейтаптарды кан менен камсыздоо бул жөнөкөй алгоритмди талап кылбай тургандыгына күбө болдук. Донор тапшырган кан сиз уккандай бир катар текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин гана бейтаптарга берилиши шарт. Алгач ихла, андан кийин полимераздык чынжыр реакциясы ПЧР аркылуу текшерилет. Бул этаптарда кандын түзүмү жана кандагы түрдүү вирус, бактериялар аныкталат. ПЧРден өткөн кан кийинки этапта кандын компоненттерин жугуштуу вирус, бактериялардан залалсыздандырган инактиватор деп аталган аппараттан тазаланышы шарт. Дагы бир жабдыктар барбы? Вирусный инактиватор дегендер. Ошолор да коюлуш керек. Ошону дагы баягы ошо кан борборунун директору айтып аткан, канча жолу биз жазганбыз, өкмөткө да жазганбыз депчи. Бирок анын аппаратын алган күндө дагы баягындай расходный материал жабдыктары кымбат экен. Бирок ошол баягы мен ойлойм, жакын арада чечилсе, кан коопсуздугу маселеси чечилет да. Жогоруда айтылгандай, кан борборуна тапшырылган кан учурда ихла аппараты менен гана текшерилет. Бирок кандагы дартты баштапкы стадияда так жана жаңылбастан аныктап чыгуу үчүн дүйнөлүк стандарттар боюнча ПЧР аппараты менен гана жүргүзүлөт. Эгерде ПЧР аппараты инфекциялардын жана вирустардын бардык түрлөрүн канда так далилдесе, ихла аппараты болсо айрым жугуштуу ооруларды чакырган вирустардын маркерлерин жана козголгучтардын реагенттик антителаларын гана көргөзө алат. Демек, таза кан менен бейтаптарды камсыздоо үчүн кан борборунда алынып даяр турган ПЧРди тез арада ишке киргизүү керек. Республикалык кан борборунун жетекчиси аталган маселе боюнча Саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөткөнүн билдирди. Эми биздин министрликтен дагы чоң жардам ушул ПЦРди иш жүзүнө киргизүү маселеси турат. Ошону биз күтүп атабыз аз жардамды. Биз былтыркы 20 жылдын аягында декабрларда чоң кат менен кайрылганбыз министрликке. Ушундай өз күчүбүз менен ПЦР алдык. Эми реагент реактивдер менен жардам берип койгула. Бул багытта Саламаттык сактоо министрлиги иш алып баруудабы деген суроо менен министрликтин өкүлдөрүнөн жооп алуу үчүн телефон аркылуу кайрылганыбызда министрликтин медициналык бөлүмүнүн башчысы Жунушева Чынара Болотовна учурда бул маселени чечүү жактары каралып жатат деп билдирди. Эми мына биздин борбор, республика кан борбору эми мына эл аралык стандартка жооп бере турган акыбалга келдик. Бул дагы сиздердин борбор. Биздин гана борбор. Кудайга шүгүр дешип бодачы бул мындай башка дагы мындай мекемелер үчүн мындай чоң түрткү болсун деп, үлгү болсун деп, ушундай мамлекет бизге кичине мындай оң көзүн салып койсун дегендей кылып, өз аракет кылып, ушу эл аралык стандартка келип атабыз.
Кандын тазалыгын иликтеген аппараттар азыр бир гана республикалык кан борборунда бар. Бирок болгону менен реактивдер менен камсыздалбагандыктан ПЧР азыр ишке кире элек. Ал эми Кыргызстанда бул борбордон башка дагы башы аягы 40тан ашуун облустук кан борборлору жана райондордогу кан алуу пункттары бар. Алардын бардыгы бүгүнкү күнгө чейин канды анализдеген аппараттар менен камсыздалган эмес. Демек аталган борборлор канга муктаждарды таза кан менен камсыздап жатат деген кепилдик жокко эсе. Андыктан бул көйгөй сөзсүз түрдө кыска убакыттын аралыгында өкмөттүк деңгээлде чечилип, кан куюу аркылуу жуккан жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында кан коопсуздугу боюнча дүйнөлүк стандарттардын негизинде иш алып баруусу зарыл. Себеби Дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясынын кабыл алган бирдиктүү резолюциясына ылайык уюмга кирген бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрү кан менен камсыздоо жана кан коопсуздугу боюнча толук жоопкерчиликти тартат.